27 уктуруу. Төртүнчү фермер аял сүйлөгөн сайын эле мени аялдар совети Жамал Ташыбекова көрсөтүп атат дегенди күнүгө кезигүүдө айтат. Буга чейин элдин алдында кандай эмгеги бар экени белгисиз. Ошол убакта аял киши өзүнчө фермер болуп алган башталыш болуш керек. Бирок ар бир адамда илгери үмүт деген болот да, үмүт кылса керек. Бирөөлөрдүн сунушу, суроосу боюнча болбосо 5 уyu бар кишини ким депутат кылмак эле. Бир жолу ошол Челпекке баратканда чоң жолдон жогору Челпекке чейин бир топ эле алыс экен. Анча-мынча кыламык кар жаап койгон, суугураак. Баратсам ушул келин жөө баратат. Машинаны токтотуп салып алдым. Ой, ушул суукта айылдын баарын кантип жөө кыдырып келесиң? Атың да жокпу? Бир букан бар дедиң эле, ошол букаңды үйрөтүп минип албайсыңбы? Деп тамашалап койдум. Кийин бул бечара келин Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазып жибериптир. Мамбет агай мени букаңды үйрөтүп минип албайсыңбы? Деп айтты дегендей. Дагы унутулгус окуя. Мен айылымда туугандардыкында конок болуп отурдум эле. Инилерим келип, аба, жаңы селпон төрагасы бир машинага уун, чай, самын, жоолук моолуктарын алып келип тараталы деп атат. Эмне кылалы? Дейт. Мен токтоосуз ала бергиле дедим. Эртеси айтышты, алдык деп. Эми таң калам ошол жигитке. Менин айылым, туугандарым, мен турсам, анан ошонун бергенине карап эле эл добуш бермек беле. Дагы бир эсимден кетпеген кезигүү. Кайрма арыкка бардык. Кайрма арык, Саргамыш, Кереге таш 3 айыл ушул күнгө чейин бир айыл өкмөтү. Мен Саргамышта окуп жүргөндө Кайрма арыктан чогуу окуган жолдошторум көп эле. Ал айылга жума сайын барчумун. Жашаган элин жакшы билчүмүн. Барсам, клубтун алдында чогулуп турушкан экен. Машинадан түшөр замат бир сакалдуу адам чуркап келип эле мени басып жыгылды. Бетимден өпкөлөп сураштырып атат. Сен экөөбүз 10 класста чогуу окубадык беле? Дейт. Ошондо мен оңоло түшүп, чынында тааныган жокмун. Ой, кое тур. Кандайча мени менен окуйсуң? Сендейди көргөн жок элем. 10 классты бүткөндөр онубуз. Мына моулар деп аты жөнүн айтып санап бердим. Жок, сени көргөн эмесмин десем кызуу экен. Экөөбүздүн сүйлөшүп атканыбызды баары карап турат. Ай Мамбет, кая тур? Эсиңе салайын. Чогуу окуп жүргөндө мектептин капталына сийип атсам, директор Токоев кармап алып, ошондон мектептен чыгарып жибербеди беле? Дейт. Эми эсиме түштү. Азыр мен келатканда тетиги клубтун капталына шарылдатып сийип аткан сен белең десем, ошол мен деди. Көпчүлүгү тааныш. Мени жакшы тааныгандар. Кезигүү бүттү. Баягы тең туш ажырабады. Ой Мамбет, жөн эле кетип каласыңбы? Деп. Эми сенин кезигип каларыңды кайдан билдим? Жанымда эчтекем жок эле десем дагы болбойт. Мектептин директору Сыргак Арыкбаев экөөбүз чогуу окуп, жакшы жолдош элек. Сыргак мага шыбырады. Буга бирдеме берип кетпесең, сен кеткенден кийин өкүрүп бакырып ит калат деп. Тиги доска, болуптур. Сыргакка ишенесиңби? Ишенсең, Сыргак мени менен барсын. Дүкөндөн сен тойгондой алып берип жиберейин десем, жок, ала бар, дейт. Сыргак, туруп турбайсыңбы? Мен алып келип берем, деп токтотту. Чындыгында машинамда бир топ бөтөлкө арак бар эле. Бир көчө айланып, Сыргакка берип, ал алып барып ыраазы кылды көрүнөт. Чынын айтайын, көп жыл депутат болуп жүрүп, биринчи жолу ушул кишиге арак бергеним. Эч качан менде элге, шайлоочуларга бирдеме берүү деген болгон жок. Буга ишенип койгула. Менин биринчи эле турда жогорку көрсөткүч менен түз өтүп кетишимдин себеби, биринчиден бул менин хирургтук кесүүмдүн кадыры болду окшойт. Бир дагы чатак, арыздануу деген болгон жок. Жогорку кеңештин 11-чакырылышына талапкерлер көрсөтүлө баштады. Документтеримди чагылы толтуруп алышкан. Талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү бүтүп баратат. Бирок менин фамилиям
Алигич ата албайт. Bir günü kechke жуук БКнын бөлүм башчысы Степанов чакырып атат деп телефон чалышты. Эмне болуп кетти деп жаманчылыгын да, жакшылыгын да ойлоп кеттим. Бирок жаманчылыгын көбүрөөк ойлодум. Болжогон убакытта барып калдым. Степанов жакшы кабыл алып: Мамбет Мамбекеевич, бизде ушундай сөз болду. Башка жактан сүйлөшөлү дешти эле, бирок мен болгон жокмун. Профессор, кечээ эле депутат болсо, башка жактан сүйлөшкөнүбүз туура эмес го деп, мен өзүмө чакырып сүйлөшөйүн дедим, деп сөзүн баштады. Буга чейин Степановдун ким экенин, эмне иш аткарганын уккан да, билген да жок элем. Көрсө, тергөө органдарын, сот, прокуратураны тейлеген БКнын бөлүм башчысы экен. Кийин түшүндүм. Башка жактан дегени түрмө же прокуратурадан чочуталы десе керек. Кулак сизде, сурооңуз эмне жөнүндө? Десем, Степанов: бизге белгилүү маалыматтарга караганда, сиз, Кеңеш Кулматов, дагы эки адам Бостановдукунда конокто болупсуздар. Анын кандайча болгонун, берки эки кишинин фамилиясын да толук баяндап бериңиз, деди. Мен эми түшүндүм. Анда Кулматов Москвага окууга кетип, Токмоктун эт комбинатынын директору Бастанов түрмөдө отуруп калган. Ошентип толугу менен түшүндүм эмнеге чакырганын. Мен жалган айтып, конокто 4 эмес, 10 киши болгонбуз, дедим. Жок, биздин маалымат боюнча 4 эле киши болгонсуңар, дейт. Толугу менен билсеңер, анда менден эмне сурап атасыңар, деп мен болбойм. Жок, сиздин өз оозуңуздан уксак дейбиз, деди. Эмне сөз болду эле, кандай тамак иштиңер дегенге чейин барды. Аягында менин да ачуум келе баштады. Эми үчүн сурап атканын, ким үйрөтүп сурап атканын түшүндүм. Жолдош Степанов, мен Бостанов деген ким экенин билбейм. Көргөн да эмесмин. Бостановдун эч жери оорубаса керек. Ооруп, мен операция жасасам, анда таанып калат элем. Үйүнө ошондо чакырмак. Тааныбаган адам мени үйүнө чакырып көрө элек. Экинчиси, мен Кеңеш Кулматовду саясий ишмер, адамгерчиликтүү адам катарында абдан сыйлайм. Бирок ушунча болуп, Кулматов менен бир жерде конок болуп көргөн эмесмин. Дагы сурооңуз барбы? Десем, жок, деди. Анда мен кеткенден кийин айтып, заказ кылган кишиңизге барып айтыңыз. Бул тапшырмаңыз ишке ашпай калды. Аткара албадым деп, дедим. Кийин түшүндүм кимдин буйругу экенин. Ошондо Кулматовду каралап, шултой издеп тапканы Бостанов менен байланыштырып иштен алышкан. Мунун баарын анда Раматлык Карыпкулов БКда катчу эле ушул адам жасаган. Ушунун алдында кечке жуук БКдан коңгуроо алып, Карыпкулов чакырып атат, кечки саат 6-га, деди. Дагы эмне болуп кетти, деп жетип бардым. Карыпкуловду буга чейин угуп көрүп жүрчүмүн. Бирок жакын тааныштыгым жок эле. Кабыл алды. Саламатташтык. Негедир өңү, көрүнүшү мага жаккан жок. Ойлодум. Жакшы кабар болбосун. Аманбек түз эле, сиз үйүңүздө отуруп алып эле мени ашатып сөгө берет экенсиз. Карыпкулов мени академияга жолотпой, таластык тууганы Мурзалиевди колдоп өткөзүп деп, деген сөздөн баштады. Мен, айтып бүттүңүзбү, дедим. Анан тиги, келген этти жебей ыргыта берет экенсиз. Ушулар жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле, дейт. Мен, айтып бүтсөңүз, мен бул имаратты өтө урматтайм. Таза имарат. Анын ичинде отургандар да таза. Партиянын адамдары. Деп, сизге суроо. Мага айткан дооматтарыңыз кайсы бирөөнүн арызыбы, же телевизордон, газетадан окудуңузбу? Десем, жок. Эч кимден арыз түшкөн жок. Теледен, газетадан окуган жокмун, дейт. Анда кайсы негизде сүйлөп атасыз? Далилиңиз жок болсо, бул дооматыңызды мен жөн койбойм. Азыр эле чыгып кабарлайм. Десем, кичине сезе түштү.
мени коркута албастыгын. Сиздин өзүңүздүн үйдөн чыккан сөз, дейт. Мен таң калып, менде андай ушакчы туугандарым жок. Эгер болсо, кыргызча аларды тузума койдум. Тузум урсун. Мурзалиев жөнүндө билбегенден кийин эмне айтып атасыз? Мурзалиев экөөбүз институтту бирге бүткөнбүз. Арыстанбекти мен 5 колумда билем. Сизге тууган болгудай таластык эмес. Могу ысык атадан болот. Дедим эле унча калбай калды. Ошентсе дагы байкап сүйлөп жүрсөңүз, дейт. Аягында Амамек Карпкулович, мени коркутам деп ойлобоңуз. Мен коркок адам эмесмин, деп жооп бердим. Ошондон улам кийинки депутаттык чакырылышта Кулматовго, Бостановго шылтоолоп, жабыштырып, Степановго дайындап, өткөзбөй койгон амакем болду. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин бул эмне дегени, үйүңдөн, туугандарыңдан чыккан сөз дегени деп башым катып ойлонуп жүрдүм. Ким болду экен? Андай тууганым жок эселе. Оюма да келген жок. Кийин ушул Карпкуловдун жакын туугандарынан болот. Бир убакта мен операция жасап, аман айыгып кеткен адам экен. Ошонун кызы бизге мединститутка өтөт. Окуп жүргөндө таанып калгам. Телефон чалып, агай, мен сизге кезигейин дедим эле, дейт. Келе кой, дедим. Жетип келди. Агай, сак болсоңуз, үйүңүздө эмне сөз болсо, эмне жаңылык болсо, менин агам Карпкуловго жетип турат, дебеспи? Оозум ачылып калыптыр. Кантип? Кандайча? Десем, сиздин аялыңыздын агасы, Алышбаевдин аялы менин жеңем. Карпкуловдун аялы менен кыз келиндер институтунда чогуу иштешет экен. Жеңем орус тил адабият кафедрасынын башчысы. Жеңеңиз ошондо ассистент болуп иштейт. Ошол жеңеңиз эмне жаңылык, эмне сөз болсо, жеңеме айтып келет экен. Жеңем ошол эле күнү Карпкуловго күйөөсү жеткизет. Айтып жатканын мен өзүм уктум, дейт. Мына кызык. Укмуш. Эч качан менин кайын жеңем ушундай кылат деген эч оюма келбеген. Тиги кыз суранып, менден уктум деп айта көрбөңүз. Анда мени өлтүрөт, деди. Макул айланайын, рахмат, деп кое бердим. Кечинде үйгө келип, аялым Сокенге укканымдын баарын айтып бердим. Сокен, жүр баралы жеңеге, десем, макул болуп, барып, жеңеге баарын айтып бердим. Мойнун алган жок. Бирок мен 100% ишенем ушул жеңеден чыкканын. Жеңе менен деле канча жыл жашадык. Сен мендешкен эмес элек. Ичи тардыгы, көрө албастыгы бар эле. Баарынан коркунучтуусу өздөн чыккан душман. Биз үйлөнгөндө өтө начар, эптеп оокат кылып жүргөндү жеңе жакшы билет. Кийин үй алып оңоло баштаганда иш тардыгы башталса керек. Карпкуловдун этти карабай калыпсыңар дегенине караганда, чынында хирург кишилер, мисалы мен эт сатып жебейбиз. Себеби айыгып кеткен оорулуулар рахматын айтып эт алып келип беришет. Ушул келген эттин жарымын ошол жеңе жегендей болду эле. Карпкуловдун аялы уксам мага карындаш болот экен. Биздин бөрү баштан, калмактардан өмүрүмдө көргөн карындашым эмес. Бул карындашым эмне үчүн, эмне максат менен күйөөсүнө толуктап жеткизип турганын билбейм. Дагы бир өздөн чыккан душман өзүмдүн окуучум Акрамов Эрнест. Азыр Кыргыз Республикасынын баатырына чейин жеткен. Эрнестти окуп жүргөндөн тартып билем. Менден окуган. Бүтөөрдө хирургияга өтө кызыгып, күн түн дебей дежурить этип, ыпылдап,
менин айланамда чуркап жүрүп, менин ишенимиме кирип бүткөндө, мен өзүмө хирург кылып кызматка алдым эле. Адегенде баштаганда өтө элпек, адамгерчилик укмуш. Эмне айтсаң, ошону жок дебей аткарган жакшы бала эле. Ошентип иштеп жүргөндө мен ишенимиме өтүп, бирден бир жакшы көргөн балама айланып калган. Жүрүп отуруп бир бөлүм башчы кылдым. Иштегенинде эч кемчилик жок. Толук ишенимге өтүп, үйгө келип, өз баладай болуп кеткен. Адегенде атасы Хашим аке мага келип, жөнөкөй шофер болуп иштеген киши экен. Мамбет ака, Эрнестти сизге тапшырдым. Ушул баламды адам кылып, хирург кылып бериңиз. Биздин улутубуз өзбек. Эрнест бул жерде Кыргызстанда туулган үчүн кыргыз деп жаздырып, паспортунда кыргыз болуп жүрөт, деди. А эмне үчүн кыргыз деп жаздырдыңыз? Десем, Мамбет ака, кыргыздын арасында жүргөндөн кийин өсүп өнүшүнө карадым, деди. Бир топ жылдар өткөндөн кийин Акрамов Мамбет Мамакеевич, оперативдүү хирургияда профессор Знаменскийде аспиранттык орун бар экен, барайынбы, деп келди. Мен ошол замат бар, дедим. Аспирантураны бүтүп, кандидат болгондо кайра өзүмө бөлүм башчы кылып алдым. Иштеп жүрүп бир күнү дагы кирип келип, Мамбет Мамакеевич, Иса Акунбаев мени ассистент кылып алайын, мага кел деп атат, дейт. Дагы мен ошол замат жөнө, мындай мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин, дедим. Бизде ассистенттик орун жок эле, кетти. Бир аз күндөн кийин мединститутта илимий кеңеш убагында Акунбаевка кезигип, Иса Коноевич, сизге рахмат, менин баламды, Акрамовду ассистент кылып алыпсыз, десем, кайдагы ассистент? Менден профессор Знаменский сурагандан ординатор хирург кылып алгам, дейт. Мага ушинтип айтпады беле, десем, калп айткан, деп койду. Менин таң калганым, бул эмне кылганың? Эми үчүн мага калп айттың, десем, азырынча иштеп тур, орун бошосо алам, деди Акунбаев, дейт. Дагы ишендим. Бир айга жетпей угуп калдым. Акунбаев кууп жибериптир деп. Кайра айланып, сандалып келди кечирим сурап. Мен да ачуум келип, албай койдум. Бош калып, эч жерге албай, травма пункт деген бар. Колу буту сынгандар кайрылат. Ошол жерде иштеп жүрдү. Бирок менден ажыраган жок. Менин ак көңүлдүгүмдү билчү. Айланып, шыпылдап келе баштады. Ак көңүл жаным кайра кызматка алдым. Мына ушул жерден жаңылыштык кетиргенимди өзүмдү эч качан кечирбейм. Бир аздан кийин ассистент кылдым. Буга чейин бул кадимки жүзүн көрсөткөн эмес. Анчейин билгиччү эмес. Бир күнү Майя Трегубова деген татынакай бизден бүткөн кызды дагы Акрамовдун суроосу боюнча хирург кылып кызматка алдым эле. Бир топ убакыт өткөндөн кийин ушул Майя экөө эртең менен эрте кирип келишти. Акрамов, Мамбет Мамакеевич, биз үйлөндүк. Экинчи атабыз катарында батаңызды берип койсоңуз, деп. Мен кубанып, экөөнү куттуктап, бетинен өптүм. Эрнест, биздин үйлөнгөнүбүздү сизден башка эч ким билбейт. Айткан жокпуз. Эне атам да билбейт. Алар укса, орустан аласың деп жатак чыгарат, деп паспорттун катталган баракчасын чыгарып көрсөттү. Өзүнчө катып алыптыр. Ошондо бир таң калдым. Мен экөөнү тең көп ойлоно бербегиле, дедим да Майяга, Майя, сен эрте небере төлөп бер. Биз мусулмандар баланы, айрыкча неберени жакшы көрөбүз. Качан небере болгондо эле атаңарды мага койгула. Аны мен бүткөзөм. Хашим аке небересин көргөндө эрип кетет. Баарына макул болот, деп ишендирдим. Азырынча квартирада жашап турабыз, деди. Кийин бир аз убакыт өткөндө Майянын хирургдук тажрыйбасы жок. Түнкүсүн дежур болуп атканда Айыл чарба институтунун 1-чи курсунун студенти экен 17 жашар бала курч аппендицит менен келип түштү. Операцияны Майя жасайт. Операциядан 2 күн өткөндөн кийин мага көрсөтүштү. Жакшы боло албай атат деп. Карасам, чыны менен
акыбалы өтө оор экен. Ичи ушунчалык көпкөн. Кол тийгизбейт. Араң эле дем алат. Ошол замат кайра операция калсак, бая кан тамырын байлаган жер чечилип же чыгып кеткенби? Ошондон кан тамырынан кан ага берип, ичине толуп кетиптир. Анысын байлап токтотуп, ичиндеги канды тазалап жууп, бирок ичегиси көп, иштебейт. Перитонитке өтүп кеткен. Айтпадымбы? Эркек адам 3-төн 1 же жарым каны агып чыгып кетсе, көтөрө албай майып болуп калат деп. Бул балага да канча аракет кылбадык. Болбоду. Майя бечара күн түнү жанынан чыкпай ыйлап отуруп, бала каза болгондон кийин ушунчалык капа болсо керек, боюнда бар экен. Анысы түшүп калат. Мага ыйлап кирип келди. Ушинтип боюмдан түшүп калды деп. Ошол замат Акрамовго ыйлап айтсам, ал ордунан тура калып, сүйүнгөнүнөн бийлеп жиберди. Мындай акмак адамды көргөн эмесмин. Сүйүнүп болду. Мени унут, мындан ары экөөбүз бирге жашай албайбыз деп көгөрүп болбой койду, дейт. Ошону менен Маяны экинчи карабай койду. Мая байкуш ыйлап жүрүп, кийин бир орус менен баш кошуп, Россияга кетип калды. Бир топ жылдан кийин келип, учурашып кетти. 2 балалуу болуптур. Өзү толгонсуп, дагы эле татынакай бойдон. Азыр Акрамов 76 жашка чыкты. Үй бүлө деген жок. Ошол баласы аман болгондо 30 жаштан ашмак. Ошентип иштеп жүрүп, кафедрага доцент кылдым. Мына ушундан баштап өзүнүн накта жүзүн, ким экенин көрсөтө баштады. Мен айтпадымбы? Мага толук ишенимге өткөн. Эмне кылам десе, макул болуп койчумун. Көрсө, өзүм кутуртуп жиберипмин. Мен бир жака кетсем, отпуска болобу, командировкага кетемби, ар дайым менин ордума Эрнестти дайындап таштап кетем. Мен жокто чогуу иштеген хирургтарды, сестраларды кууруп тилдеп, ооз калбаган сөздөр менен кемсинтип, силер келе соосуңар. Силердин мээңерден тооктун мээси жогору. Силер таракансыңар. Менин толук укугум болсо, силерди таракандай басып өлтүрүп жоготот элем, деп. Келсем, бүт коллектив арыз жазып келишип. Мунуңуз менен иштеше албайбыз дейт. Чакырып алып, ай, Эрнест, бул эмне кылганың? Бүт баары сени менен иштеше албайбыз деп, мына моминтип арыз жазып келишиптир. Чын беле мунуң? Десем, Мамбет Мамакеевич, экинчи кайталанбайт. Кечирип коюңуз. Дегеннен дагы кечирип, калганын сооротуп, эчтеке эмес. Акрамов доцент, кыңкылдабай баш ийгиле. Акрамов убада кылды, экинчи антпейт, дедим. Жарым жылдан кийин дагы бир жака кетсем, дагы эле ошол. Кафедранын жыйынына коюп, эмне кыларды ойлоштурган, баары каршы чыкты. Мунун кемсинткенине, тилдегенине чыдай албайбыз деп. Акрамов дагы деле кечирим сурап, мындан кийин болбойт, акыркы жолу кечирип койгула, деди. Ак көңүл жаным дагы кечирип койдум. Ошентип, Акрамовду бир жолу да сөгүп тилдеген жокмун. Кечке эле ушинтип жүрмөк беле, оңолуп кетер деп, коллективди сооротуп тыйып жүрдүм. Кийинчерээк бүт баарынан чыгып калды. Ошол убакта 5 хирургка, ассистенттерге илимий иш тапшырдым. Даярдагыла, журналга макала беребиз деп. 5 өтөң бүткөзүп даярдап келишти. Мен доцент Акрамовго бергиле, карап берсин. Анан мага алып келгиле, дедим. Себеби Акрамов орусча окуп бүткөн. Мага караганда орусча жакшы билчү. 1-2 ай өткөндөн кийин тигил 5 өтөң мага келишти. Акрамовтан макалабызды карап бүттүңүзбү десек, мен жоготуп жибердим деп койду, дешип. Мен жоготконун ишенип, эми жоголсо жоголгондур. Кырсык болсо киши деле өлөт. Силер көчүрмөсү даяр болсо кайра даярдагыла, дедим. Андан бир топ убакыт өткөндөн кийин мединституттагы илимий кеңеш убагында профессор Коннов Виктор Сергеевич, Мамбет,
Сен бүткүл союздук журналды окудуңбу? Дейт. Мен жок десем, анда таап окуп кой. Мен ошондон окудум. Сенин Акрамовың ошол журналга удаасы менен сенин иштериңдин көбүн чыгарып жибериптир. Дейт. Мен, Виктор Сергеевич, андай болууга мүмкүн эмес. Жалган көрүп алдыңыз го, десем, мага ишенбесең, журналды таап, өзүң окуп көр, деди. Эртеси баягы бешөөнү чакырып алып, ушул журналды таап келгиле десем, алар 2 күндө араң таап келишти. Чындыгында, кононуп айткандай, эч кимге айтпай туруп бастырып жиберген. Мен Москвага, ошол журналдын редакторуна телефон чалып, телеграмма жөнөтүп сурадым. Ушундай силердин журналыңарга биздин кызматкердин макаласы чыгып кетиптир. Ошонун түп нускасын бизге тез жиберип койсоңуз деп. Тез эле жиберди. Карасак, тигилердин макаласынын бир жерин оңдобой, кандай жазылса ошондой кылып, тигилердин фамилияларын алып салып, өзүнүн фамилиясын коюп, жөнөтүп жибериптир. Ошондон абдан ачуум келип, Акрамовду чакыргыла десем, энеси өлүп келген жок дешти. Кокуй, анда энесин койгуча, тыңгыча кое тургула, деп мусулманчылык кылып, баарыбыз барып көңүл айтып, топурак салдык. 5-6 күн өтүп кетти. Бирөө жеткизсе керек. Анан менин мамилемден сезгенби, 6-чы күнү кечинде үйгө келди. Мен эчтеке айтпадым. Өзү баштады. Мамбет Мамакеевич, менден акмакчылык кетип калды, деп. Кечире алсаңыз деп, колундагы кутуну мага сунду. Мен кутусун албай, жок, бул жолу мени алдай албайсың, дедим. Буга чейин мунун шиши толуп, кечирилгис болуп калганын өзү билип турат. Мен Эрнес. Мен сени ушу күнгө чейин өз баламдай, инимдей көрүп, ушу даражага жеткиздим. Чогуу иштеген жолдошторуң, кесиптештериң ушулар. Мен ишенип, текшерип бер деп сага тапшырсам, бул эмне кылган акмакчылыгың? Андай эле ушул макалалар сага өтө керек болсо, булардын фамилиясын өчүрбөй, жанына өзүңдүн фамилияңды коюп койсоң, эмне болот эле? Десем, менин чын ачуум келип, ишенбей калганымды билди. Өзү, Мамбет Мамакеевич, кечирер эмессиз. Суранам. Мен өз каалоом менен кетейин. Суранам, уят кылбай, элге жайбай кетирсеңиз, деп. Мен макул болдум. Ошол замат арызын жазып берди. Мен, ректор Данияров эмне дер экен? Ушуга жөн макул болор бекен? Эми үчүн кетип атат десе, эмне дейм? Сүйлөшүп көрөйүн, деп кетирдим. Эртеси арызын көтөрүп алып, директор Данияровго барып, болгонун айтып берип, мен өзүм Данияровго ызылдатпай жөн эле кетирип коелучу дедим. Дагы акмакка боорум ооруп турду. Данияров акылдуу, адис жетекчи эле. Мага карап, Мамбет, ушу Акрамовго ишенесиңби? Мен буга ишене албайм, деди. Институтта илимий бөлүмдө ушуларды карап, текшерип турган бөлүм бар экен. Аны карасак, анда менин колум, ректордун илим боюнча орун басары Мурзалиевдин колу коюлгандан кийин жөнөтүлүп, журналга баргандан кийин абдан текшерип туруп чыгарат экен. Кызыгы, уруксаат берилген менин колум турат. Мурзалиевдики дагы турат. Мунун баарын Акрамов биздин үстүбүздөн жасаган. Ушунун баары далилденгенден кийин журналдын редакторунан кат келди. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.